майда бүтүрөм деп атат, бирок эмдиги жылы майга чейин созулат экен. Билесиңер, абдан чоң көпүрө 669 миллион сом кетет экен. Менин максатым акча таап бериш керек болчу, акчасын таап бердик. Рахмат. Калган эми мэрдин колунда. Бул кишини такалайбыз, убагында сапаттуу бүтүрдү. Анан башка маселелер дагы бар, аны бүгүн активден айтып берем. Билесиңер, газ маселеси бар. Эми мен силерди бул жерден сүйүндүргүм келбейт, эртең эле газ болуп калат деп. Чындыгында газ эмнеге берилбей атканын баарыңар татынакай билип атасыңар. Эми эгемендүүлүк үчүн кээ бирде чыдаш керек. Мен Бишкектен Газпромдун өкүлдөрү менен сүйлөшкөм. Кудай буйруса ушул Ошто жашаган элибизге, мисалы менчик үйлөрдө жашагандарга ар бирөөнө редуктор баллондон мамлекеттин эсебинен алып беребиз. Этаж үйдө жашагандарга тилекке каршы 2 этаждан бийик болсо баллон коюлбайт экенбиз. Анын уруксат жок да. Этаж үйлөргө жашагандарга айла жок, жанагындай электроплитадан алып берейин деп атабыз мамлекеттин эсебинен. Бирок Кудай буйруса Кыргызстан момундай кыйынчылыктардан чыгаарына 1 жыл, 1,5 жыл калды. 1,5 жыл керек болсо чыдап, 1 жыл болобу, 1,5 болобу чыдап туруп, мен ойлоп турам, мындан ары Кыргызстан тизеге эч кимдин алдына турбаш керек. Бирөөнүн алдына тизеге турбайбыз мындан ары. Бирдеме сурап барбайбыз. Мен ойлоп турам, эл деле түшүнөт, колдойт. Мындай мүмкүнчүлүк болсо менчик үйгө же 2 этаждуу үйлөргө баллондордон таратып беребиз. Редукторун беребиз. Мүмкүнчүлүк жок болсо тилекке каршы электроплита беребиз 2 жылга. 2 конфоркчен плиталардан. Андан деле кыйын мезгилдерди көргөнбүз. Эгемендүүлүк үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн мен ойлоп турам, элибиз түшүнөт. Биз мындан ары мындай бир тизеге турсак болбойт, ачык айтып.